жашатпаңыздар, колдоңуздар, оору абдан сонун контролдо болот. Кандайча жашаш керек үй бүлөдө? Бири менен бөлүшкөн дарылар бул жанагындай кыска мөөнөткө иштеген дарылар. Башым ооруп, давлением көтөрүлдү окшойт десе, менде таблетка бар, мына ичип кой дейт. Менен эле давлениясын контролдой алабызбы же медикаменттерди кошушубуз керек, таразага салышыбыз керек? Саламатсызбы, урматтуу биздин биринчи байлык ден соолук подкастынын көрөрмандары. Бүгүн дагы сиздерге профессионал медиктерден дагы бир жолу гипертония оорусу жөнүндө биздин коногубуз, саламатсызбы Бегайым Аманатова айтып бермекчи. Саламатсызбы, Бегайым? Саламатсызбы. Бегайым, буга чейин биз гипертония оорусу жөнүндө Айнагүл Сексеналина профессор Романова айтып кеткен да. Алар тилекке каршы алды эле жакшы. Биздин экинчи тилибиз көп, ал орус тилинде айтышкан. Бүгүн болсо Бегайым бизге өзүбүздүн сонун, кооз, аябай бай, бизге жакын, өзүбүздүн эне тилибиз кыргыз тилинде айтып бермекчи. Ал эми орус тилинде угам дегендерге болсо, мына азыркы үстүндө шилтеме болот. Ал жерден да гипертония оорусу жөнүндө көрсөңүздөр болот. Бегайым, ушул гипертония оорусу биздин аябай распространенный, аябай прям көпчүлүгү ошо эмне болду десе эле жаш кезинде мынакей менде давление деп прям өзүнчө эмеде кылып айтышат. Менде давление, мен тияка бара албайм, бияка бара албайм, тоого чыга албайм. Анын последствиялары, осложнениялары жөнүндө бир айтып берсеңиз. Деги эле гипертония оорусу деген эмне? Ошондон баштасаңыз. Туура айтасыз. Гипертония бул бийик кан басымы деп кыскача айтсак болот. Биздин Централь Азия, Борбордук Азияда кескин кездешет. Бунун себептери көп. Патогенезин Статистика боюнча айтып бересизби? Ошо азыр айтпадыкпы сиз, аябай көп депчи. Статистика биздин Кыргызстанда кандай? негизи жүрөк кан тамыр оорулары эң биринчи орунда турат дүйнө жүзү боюнча. Статистика боюнча жашоонун экинчи бөлүмүндө 50 жаштан ашып кан тамыр оорулары кескин кездешет. Анын себептери көп болот. Анын бирлери бул жашоо турмушубуз, тамактануу адебибиз жана жумуштагы стресс болушу мүмкүн, генетика жана тамеки чегүү, жанагы алкоголь ичимдиктерин көбүнчө себептери болот. Ооба. Биринчиден дагы бир жолу ошо кан басымын бийиктеши, аябай көп болушу, давление деп коебуз, мына орусча көнүп калдык да ошо давление деп. Кан басымын бийик болушу, канча бийик болгондо ошо гипертониялык оору деп диагноз коюлат? Же кайсыл убакта ошо гипертония деп айтса болот? Туура суроо бердиңиз. Всемирная организация здравоохранения деген уюм боюнча 140 жана 90дон ашкан кан басым бул гипертония деп эсептелинет. Албетте көп учурда ушу гипертония эч кандай симптомдору андай көп жылдарда белгисиз болуп жүрөт. Адам билиши мүмкүн эмес давлениясы бар болду экен. Ошон үчүн бул орусча айтканда тихий убийца деп кээ бирде айтып коебуз да. Көп жыл өткөндөн кийин гана кесепеттери көрүнөт да, билинет. Эми баары биринчи эмне болушу мүмкүн? Баш ооруйт, Туура. Баш оорушу мүмкүн, кулак тунушу мүмкүн, жүрөк айланышы мүмкүн, же төштө кысуу бир сезим болушу мүмкүн. Сол колу чымырап, негизи эле андай өзүн жакшы сезбей да. Бирок мына сиз айткан азыр белгилерчи, баш ооруп, чымырап, ошол эле башка ооруларда да болушу мүмкүн, Албетте. Биз ушу подкастыбызда невропатолог менен сүйлөштүк элек да, остеохондроз, протрузия, грыжа убакта да ушундайлар болушу мүмкүн. Ошон үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Эң биринчиден
кан басымды өлчөө керек. ооба. Риворочий аппараты бар. Ошол менен эң биринчи түрдө өлчөө керек. Кан басымын билүү керек. Ал риворочий аппараты бүт жерде бар, Албетте бар. Риворочий эмес, эми башка түрүндө. Электрон аппараты бар. Эгер негизи мен сунушум боюнча ар бир үй бүлөдө ошондой кан тамыр кан басым өлчөө аппараты болушу муктаж деп ойлойм. Же жок болсо ар бир аптекада бир бөлүкчөдө атайын стулда электрондук ушундай кан басым өлчөө аппараты турат. Адам барып өлчөсө болот. Мына менден сураса, менин үйүмдө дайыма аппарат турат. Эгерде бир жака алыс жака кетип баратсам, сумкама ошону салып коем. Ар бир азыр аптекалар көп эмеспи бизде? Ошо аптеканын бурчундачы давление. Эң биринчи ирет эле ошондон башталса болот да. Ал деген бекер, Албетте. доступно. Ооба. Ал көп деле убакытты талап кылбайт. Жөн эле келип отуруп 5 мүнөт эс алып, бутту кайчылаштырбай түз отуруп, белди түздөп, колду коюп 90 градуста аракет кылуу керек. Столдун үстүндө кан басымын өлчөө керек да. Негизи биздин специалисттер кандай сунуш кылат? Эгер адамдын кан басымы туура болсо, нормада болсо, норма 140-тан ылдый дейли, 120-130, анда 1 жылда бир же 2 жылда бир чөнөө жетиштүү деп ойлойбуз, деп сунуштайбыз. Эгер сизде ушундай давление, гипертоническая болезнь, бийик кан басымы оорусу диагноздолсо, анда албетте сиз күнүнө 2 же көбүрөөк жолу чөнөөгө сунуштай алат. Эгерде өзүн жакшы сезбесе, гипертония оорусун койсо, анда кээ бирде баягы стресстер, сүйүнүп, Албетте. капаланып, Албетте. же тамакты көп ичип алып, же эмне ошо эртең менен турганда деле давление сөз ченеп коюу керек. Албетте. Негизи практикада болот. Жалаң гана терс эмоциялар эмес, позитив эмоциялар дагы давлениянын көтөрүлүшүнө дагы себеп болушу мүмкүн да. Ошон үчүн адам негизи пациент биздин рутина катары өзүнүн жанагындай режим днясына бир пункт коюп коюш керек да. Тургандан кийин жуунуп, бүтүп, тишин тазалагандан кийин эле шак барып давлениесин өлчөсө жакшы болот да. Өзүнүн ушуну айтып кетсеңиз, канча жаштан баштап? Жакшы суроо. Негизи давление бөлүнбөйт. 50 жаштан өйдө эле пайда болот деп. Биз кезигишебиз. Негизи жаш кезинде деле 13 жашында деле болушу мүмкүн давление көтөрүлүшү. Ошон үчүн мен айтмакчымын, 25 жаштан башта деп айта албайм. Негизи ар бир адам өзү 1 жылда бир үй бүлөлүк дарыгеринде барып, офисинде, кабинетинде бир поликлиникада болот. Айырмасы жок. Же өзүнө өзү клиникада бардык жерде, өзүнө өзү бир жолу скрининг катарында өлчөп койсо болот. Өлчөп, башка анализдерди тапшырып, текшерилип деп. Бир эле гипертония оорусуна эмес. Дагы бир жолу бир жакшылап айтып кетсеңиз, оорунун себептерин. Сиз дагы бир жолу айттыңыз, бирок кээ бирде болот, угуп атасың, бирок өзүңө кабыл албай каласың да. Дагы бир жолу баса белгилеп кетпей, биринчи, экинчи себептерин. Биринчи себеп бул азыр айттыңыз, аз кыймылдоо. Аз кыймылдоо. Маломобильность деп коебуз. Гиподинамия. Албетте. Азыр көп офис жумуштары компьютердин алдында көптөгөн сааттарда отурабыз. Биз кандай сунуштайбыз? Ар бир саат сайын туруп 2-3 мүнөткө кыймылдоо жанагындай гипертонияны эметет, проценттин алдын алат. Андан кийин тамак аш, жана диетанын туура эмес кесепети болушу мүмкүн. Көп куурулган, көп туздуу, көп тамактануу дегеле. Албетте. Жанагындай ченемсиз тамактануу, жанагындай
майлуу биз жакшы көрөбүз. мес, майонез, торт, Тамактары энергетиктер азыр жанагы тез ичимдиктер көп го, спрайт, мрайт да, эмне, фанта, кола дегендер, туура. Андан кийин тамеки чөгү, албетте. Анан спиртной албетте. Сөзсүз түрдө. Спиртной, никотин, андан кийин стресс. Да, стресс факторлор албетте бул капалануу, системдүү түрдө жанакындай стресс фактору. Андан кийин генетика. Бул нерсеге тукумку факторлору болушу мүмкүн. Биз ар дайым сурайбыз пациенттерде, эгер биринчи поколениеде же экинчи поколениеде, биринчи муунда, экинчи муунда чоң атасы, чоң апасы, апасы, атасы, бир туугандары кан тамыры, жанакындай бийик кан тамыр оорулары бар болду экен деп ойлойм, давлениеси бар деп сурайбыз. Андан кийин эми жанакындай медициналык патогенезине көп терең чукпай эле коелу, ал абдан комплекстүү эме да, механизм. Эмне үчүн давление көтөрүшү мүмкүн деп. Негизи биз айтабыз модифицируемый фактору, не модифицируемый фактору деп бөлөбүз. Албетте тукум кууну биз кууганды алда албайбыз, бирок алкоголду, никотинди биз кыя алабыз, диетабызды оңдой алабыз, күнүнө келген нерсе жасай алабыз. Албетте. Биз баса алабыз, күнүнө канча бир миң, негизи бир аз убакыт мурун айтчу эле, күнүнө 10 000 жанагындай басымный кадам жасоо керек деп. Азыр бирок айтат психологдор, бул көптөгөндай напряжение алып келет пациентке. Айтабыз, азыр болсо кандай рекомендация болот? Канча баса алсаң, өзүңдүн колуңда, өзүң жакшы сезсең, баса бер, бирок кыймылдаганга аракет кыл деп. Азыр кандай бир мындай граница койбойбуз, 10 000 шагдан, кадамдан аш деп. Эң жакшы. Сиз өзүңүз кыймылдайсызбы? Албетте. Канча кадам жасайсыз? Кандай спорт менен алектенесиз? Күнүнө менин бир трекерим бар телефондо. Күнүгө жумушка жөө келем, анан кетип баратканда да жөө кетем. Күнүнө караганда бир 11 000 же 12 000 кадам жасайм. Эң жакшы. Бирге мен айткым келет, врач эң биринчи ирет өзү мисал болуш керек. Биз өзүбүз ушундай жасагыла деп, молдонун айтканын жаса, кылба дегендей болбой, биздин айтканыбызды да, кылганыбызды да жасагыла дегендейчи. Анткени мен билем, сиз иштеген жерде Айнагүл Сексеналиевна, биздин эң сүйүктүү кыргыз элибизге белгилүү профессор, өзү бир күндө канча басат, Романова ошондой эле басат. Сиз да ошого кошулуп турсуз. Эң жакшы. Ооба. Эң мыкты мугалимдерим бар. Ошолордон үйрөнгөнгө аракет кылам. Эң жакшы. Демек айтып кеттик, тамак аш, кыймылдоо, булар эң жөнөкөй эле колунуздан келиши нерсе экен да. Эгерде деги эле тукумга ата энеси ооруса, бир туугандары ооруса дагы, бул жана тамак, ашыкча вес, кыймыл, ошолор ооруга алып келбегенге шарт түзөт, Туура айтасыз. Анан дагы бир фактор, аякы жылдары диабет оорусу абдан көбөйүп жатат. Ушул метаболический синдромго кирет. Ошол синдром дагы ушу гипертонияга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен айтмакчымын, комплекстүү түрдө бир скрининг жасаса жакшы болмок. Жөнөкөй эле колдон же венадан сахарга кан тапшырып. Бул анализдер мүмкүн да бардык жерде. Мели айылда, райондордо, поликлиникаларда сахарга бекер анализ тапшырсот, общий анализ крови, мочи. Эгерде ден соолугуна кам көргөн киши мүмкүнчүлүк бар. Албетте. Буга көп деле жанакындай финансылык каражаттын талап кылбайт. Бул жөн гана адам өзү жанагындай желаниясы. Өзүнүн ден соолугуна өзү жардам берип кам көрүш керек, Жакшы. Анан кээ бирлер айтат, менин давлением 160, 180, мен жакшы эле жүрбөймүнбү дейт. Ошого эмне деп айтмакчысыз?
Бул адам көнүп калганда негизи организм аябай умный да биздикичи, компенсатордуу механизмдер иштеп жаткан. Ошон үчүн адам сезбей калат, көп учурда сезбейт. Баягы өзгөчөлүктөрдү болбошу мүмкүн. Кээ бирлер болот го, бир бөйрөгүн алып салса, бир бөйрөгү менен жашап жүрөт, же бир өпкөсүн алып салса, бир өпкөсү менен. Жараткан ушундай кылып жараптыр да. Мен сага дагы жардам берем, бирок сен ошого да жардам бергин депчи. Андан ары дагы баягы тамеки чекпей, физкультура жасап, туура образ жизни кылса, анда деле мүмкүнчүлүк бар. Туура, жанагы кошуп айтып кетмекчимин, 160-180 менен жүрөм, бирок өзүмдү жакшы сезип атам деген бул азырынча, бул бир канча бир убакыттын ичинде жакшы сезиши мүмкүнүңүз, бирок бир маалда ал жанагындай система сбой бериши мүмкүн. Болбой калат, организм өзү ыздап этет. Ошон үчүн көптөгөн жана кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бир күнү кан тамыры жарылып, инсультка алып келиши мүмкүн, инфарктка алып келиши мүмкүн. Жанагындай ал патологиялар алдын ала алса, жанагындай хроникалык сердечный недостаточность деген бар, ошону дагы алдын алса болот да. Ошон үчүн 160-180 менен давление жакшы жүрөм, өзүмдү жакшы сезип атам деген пациенттерге айтмакчымын, сөзсүз өзүңүздүн биринчи дарыгериңизге барыңыз. Буну контролдосо болот. Жашооңузду жанагындай продолжительность жизни, качество жизни дегенде албетте оңдосо болот. Урматтуу көрөрмандар, ушул Бигайым доктор айткандай, өзүңүз үчүн, өзүңүздүн туугандарыңыз үчүн ушул маалыматты жеткириңиз. Анткени бул өтө маанилүү. Анткени биздин стат комитеттин белгилер боюнча, берүүсү маалыматы боюнча, жүрөк кан тамыр оорулары боюнча өлүмгө дуушар 52% түзөт экен. Азыр мына инфаркт, инсульт деген оорулар өтө көп тарады. Мурда мисалы 50 жаштан кийин болсо, азыр жашарып баратат. Анын кесепети эң эле мынакей ушундай өлүмгө алып келет. Ал эми булурну алдын алуу өтө эле жөнөкөй. Кетип баратып эле бир жерден давленияны ченеп коюш керек. Анан давлениеңиз, башыңыз ооруп же эметип атса, кыймылдоо керек. Тамакты туура тамактануу керек, спорт менен заниматься этиш керек. Ал эң негизгиси мынакей ушундай сонун биздин докторубуз Бигайымга келип скрининг, чекап деп коебуз, текшерилип кетиңиздер. Жок, мүмкүнчүлүк жок болсо, өзүңүздөрдүн эле поликлиника, больницага, деги фаптарда, сваптарда, любой жерде ушундай мүмкүнчүлүк бар. Ал эми өтүшүп кеткендер болсо, анда сөзсүз специалисттерге кайрылышыңыз керек. Ал эми эң жакшы деген специалисттер, биз мактанбайбыз, Авиценна клиникасында эң жакшы специалист кардиологдор иштейт. Мактана турган жерде мактаныш керек, туурабы Бигайым? Ошону айткым келет. Эң жакшы специалисттер, ошонун арасында мына биздин Бигайым деген доктор, өзү жаш болсо да билимдүү жана ар дайым өзүнүн кеңешин бере алат. Бигайым, дагы бир жолу ушул оорунун диагностикасын айтып коесузбу? Мына сиз айттыңыз, давлениени ченеш керек. Андан тышкары дагы эмне кылыш керек? Туура айтасыз. Андан тышкары негизи биз лабораторная диагностиканы инструментальная диагностика деп бөлөбүз. Лабораторная диагностикага эң жанагы стандарттуу түрдө биздин кардиологический профиль тапшыруу керек. Бул общий анализ крови, общий анализ мочи, жана холестериндин профилин албетте түрлөрүн билиш керек, сахардын уровенин билиш керек. Андан кийин жана бөйрөк, боордун функциясын текшеребиз бир ооз. Андан кийин жанакындай инструменталдуу түргө бул давленияны текшерүү. Биз офисное измерение давления дейбиз. Себеби кээ бир пациенттер болот, ак халатка реакция берип, коркуп, чочуп, анан высокий давление болушу мүмкүн. Ошондуктан биз
2 ирет доктурдун офисинде высокое давлениени фиксировать этип калсак, ошондо гана биздин укуубуз бар, гипертоническая болезнь бар деп диагноз койгонубузга. Андан тышкары электрокардиограмма, бул безболезненный, мындай эч кандай оорубайт, таасир этпейт. 10 секунддун ичинде жүрөк кандай иштеп атканын биз көрө алабыз. Анан эхокардиография дейбиз. Бул ультразвук менен адамдын жүрөгүнүн көлөмүн көрө алабыз, клапандарын көрө алабыз жана булчуңдун размерлерин көрө алабыз. Эң базовый биздин кардиологияда диагностиканын түрү ушулар Сиз кирет. биринчи айтып кеттиңиз, жана офисный деп, андан тышкары анда офисныйга да не офисный же суточный мониторинг кирет, Туп-туура. Кээ бир учурда болуп калат, адам айтат, биздин пациент үйдө 140 ашып атат, бирок бизге келгенде давление 120, мисалы үчүн, жакшы эле. Биз анда биздин пациентибизге сунуштайбыз. Макул, сизге АД мониторинг коелу деп алганда жүрөт. Ушундай эле азыркыда датчикти мындай булчуңга тагабыз, бир суткада күнүнө ар бир 15 мүнөт сайын, түндө ар бир 30 мүнөт сайын өлчөп, бизге средний арифметическое давление чыгарып берет. Бир суткада канчага чейин көтөрүлгөн. Ошондо гана ошол золотой стандарт менен биз дагы диагноз кое алабыз. Эң жакшы. Аппарат өзү өлчөп турат, Албетте. Автоматтуу түрдө. Бул гипертония оорусу кандай осложненияларды берет? Туура айтасыз. Эгер ушул гипертония оорусу контролдо болсо, бара-бара жанагындай гипертонический кризге алып келиши мүмкүн. Ал гипертонический криз кандай нерселер менен коркунучтуу? Бул контролдо болбогон жанагындай дарыланбаган гипертонический криз инсультка алып келиши мүмкүн. Геморрагический инсультка айрыкча. Бул жанагы мээнин кан тамыры жөнөкөндө айрылып, чоң кан басымда чыдабай кетип, кайсы бир мээнин участогу кан тамыры айрылса, ошол гана геморрагический инсультка алып келиши мүмкүн. Же жанагындай бир холестерин бляшкасы нестабилдүү түрүндө, жанагындай давление бийик, кан тамыры бийик, гипертоническое давление, инфарктка алып келиши мүмкүн. Андан тышкары көп гана органдары жабыркоо мүмкүн. Бул бөйрөк, айрыкча бөйрөк, көздөрүбүз, анан ошо органдар жабыркоо мүмкүн. Ушундай осложненияга алып келишет. Демекчи, бир эле мынакей ушул оору көп органдарга жабыркатат, көп адамга көп түйшүктү алып келет. Ал эми бул оорунун алдын алуу эң жөнөкөй. Ошол кезде врачка дагы өтө кыйын муну дарылаш. Туура. Ар бир организм бул индивидуалдуу, ошондуктан биз көрөбүз кандай жана кошумча оорулары бар пациентте. Эгер ашыкча жана массасы, салмагы болсо, диабети болсо, же предиабет болсо, жанагындай генетикасы кошумча болсо, жана генетика факторлор кошумча болсо, биз анда салмагында жана таразага салышыбыз керек. Биз адамды диета менен эле давлениесин контролдой алабызбы, же медикаменттерди кошушубуз керекпи диетанын жанакы физикалык активносттун үстүнө деп биз таразага салып ойлонушубуз керек да. Кээ бир учурда пациенттин өзү жанагы комплаентность деп коет. Эгер адам өзү аракет жасаса, биз бир 4-6 жумага чейин убакыт беришибиз мүмкүн. Жанагы диета менен, өзүнүн физикалык активносттун аракети менен давлениени нормалдаштырса болгонго шанстар бар. Бирок айрыкча учурларда биз албетте медикаменттерди кошконго зарылбыз. Медикаменттер боюнча кээ бирде байкайбыз, биз бир жака барганда, тойго барганда же бир жүрүштөрдөн башым ооратат, давлением көтөрүлдү окшойт десе, менде таблетка бар, мына ичип кой дейт. Ушуга кандайча кеңеш берет элеңиз? Көп учурда апаларда, ушуну мен дагы өзүм көрүп калам, дайыма айтам,
айырмасы жок, тойго барасызбы, ашка барасызбы, жаныңызда күндө ичкен дарыларды шкатулкага салып алып жүрүңүздөр. Бир маалда эгер дарыларыңызды эртең менен ичсеңиздер, давлениеңизди өлчөп, жакшы болсо дагы давлениянын дарыларын ичүүгө зарыл. Жанакы бири менен бөлүшкөн дарылар бул жанагындай кыска мөөнөткө иштеген дарылар. Бул көп учурда каптоприл деген дары же физиотенс болушу мүмкүн. Ал ооба бат түшүрөт давленияны, 20-30 мүнөттө эффекти наступать этет. Ошондой гана обратная сторона медали 1-2 сааттан кийин кайра давление көтөрүлөт. Ошондуктан дарыларды күнүгө жана дисциплиндүү түрдө ичүү зарыл. Жанына Ушул оорулуунун үй бүлөсүнө кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы гипертония деп же давление высокий деп коюлду диагноз. Үй бүлөсүнө анткени бир эле киши кандайча жашаш керек, үй бүлөдө баары колдош керек, туура? Ошол жөнүндө айтып кетесиз? Мисал келтирип, мисалы. Албетте, гипертоническая болезнь бул оору эң алдыңкысы айтмакмын, бул контролдош мүмкүн. Коркпош керек, окуу керек, өзүнүн оорусу боюнча информировать керек, анан өзүнүн жанакындай доктору менен ачык сүйлөшүү керек. Эки жак, жана пациент жана доктор экөө ачык сүйлөшүп мамиле түшсө, бул оору абдан сонун контролдо болот. Ошондуктан эң биринчиден үй бүлөсүнө айтмакмын, туугандарына, үй бүлөнүн жанагы мүчөлөрүнө коркпоңуздар, колдоңуздар. Бул нерсе, бул оору менен көп узакка жанакындай бактылуу өмүр сүрсө болот. Ооба. Эгерде ошол киши диеталык тамактарды, майлуу тамакты аз жесе, ушу үй бүлөсү да ошого кошулуп жесе, аларга да пайдалуу болот, Эң биринчи дагы айтмакчымын, жана столдун үстүндө жана кичинекей идишке биз туз салып коебуз го, ошону алып коюу сунушталат. Врачи катары. Себеби жанакындай татым туз дагы ашыкча ошону колдонуу тамак ашта бул жанакындай давлениянын көтөрүлүшүнө себеп болушу мүмкүн да. Ошондуктан көбүнчө суу ичкенге, жанакындай таза суу ичкенге эле сунуштамакмын. Азыраак татым тузду колдонууга. Азыр сезон башталды, жанагы жашылча жемиштерди көп диетада колдонгонго, анан басканга буга деле эч кандай финансылык каражат кереги жок. Бул жерде хирургиялык метод лечения деги эле бир дарылоонун кандай методикалары бар? Негизи гипертоническая болезнь бул консервативдүү түрдө көп учурда дарыланат. Бул эмнени билдирет? Дарылар гана контролдошу мүмкүн. Негизи гипертоническая болезньде айтат кээ бир пациенттер келип, мени капельница коюп бериңиз. Ошол менен капельницаны жакшы көрөт, бирок бул биринчи линиядагы протокол боюнча дарылоо опциясына кирбейт. Эң биринчи гипертоническая болезнь бул дарылар менен гана дарыланат, контролдолот. Ошон үчүн албетте жанагындай поддерживающий түрдө капельница плацебо, да? Тез раствор. Айтпаңыз. Негизи көп түрдө эле ушундай консервативдүү метод лечения дейбиз, дарылар менен дарыланат. Кээ бир учурда болот, бирок ал нерсе абдан кескин кездешет. Злокачественная гипертоническая болезнь деп коебуз. Ал кезде көп класстагы гипотензивный препараттарды кошсок дагы пациенттин давлениясы түшпөсө, анда гана биз жана денервация почечных артерий деп сүйлөшөбүз. Бирок ал нерсе аябай жана консилиум түрүндө чечилчү нерсе. Бул сосудистый хирург жана инвазивный кардиолог, анан кардиолог бул чогуу коллегиально чеччү маселе болот. Жакшы. Бегайым, дагы бир жолу кандайча ушул ооруну алдын алуу керек? Улам айтсак, мен ойлойм, көп айтсак, бир кишиге да пайдабыз тийсе сонун болмок, Биринчи
биринчи албетте салмаңыздарды карап жүрүңүздөр. Бул эң оңой математикалык пример. Боюңуздан эгер меники боюм 1,65 болсо 100 алып коесуз. 65 плюс минус ошо 65 килограммга мындай ориентир болуп өзүңүздү мындай контролдосоңуз болот. Анан көп кыймылдоо, мобилдүү болуу, жөө басуу, 1-2 остановка эртерээк чыгып жумушуңузга жетип алуу, андан кийин диетаңызды кароо, сунуш тамакмын, жанакындай куурулган, майлуу, туздуу, камыр тамактарды азайтууга, сунуш тамактын көп клетчатка, жанагындай жашылча жемиштерди, таза сууну ичкенге сунуш тамак. Жакшы маанай, стресстен. Албетте. Ну и күн нуру азыр витамин D дефицити аябай ар бир экинчи адамда кездешип атат. Күн нуру жанагындай ушундай жөнөкөй нерселер гипертонияны алдын алат. Эң жакшы. Ошо жакшы маанай жөнүндө Айнагүл Сексеналина жакшы бир мисал келтирип кетти. Эртең менен турганда күлүп, тегерегиндегилерге, жумуштагыларга, жолдо кетип баратканда баарына күлүп, жакшы каалоо каалап турса, ошол адам давлениясы да деги эле ден соолугу жакшы болот, иммунитет жакшы болот деп, ага акчанын кереги жок, каражаттын эч кандай кереги жок. Туура айткан. Бигайым, мен сизден мынакей, сиз жаштардын поколениясына карайсыз. Жакында менин бир подругам, ал өзү врач эмес, айтат, мен балам Европага окуп келгенде ушу мага чекап подарить этти дейт. Анан келип текшерилген келдим дейт. Анан мен ошондо ойлодум, демек аң сезим өзгөрүлүптүр, көбү түшүнө баштаптыр. Ден соолук биринчи байлык экен деп ойлодум. Сиздин оюңуз кандай ушу чекап боюнча? Бул чекап идеясы абдан сонун идея деп ойлойм, аябай колдойм. Себеби эгер жакындарыбыз ден соолукта болсо, сөзсүз биз бактылуубуз. Ошондуктан сунуштамакчымын. Ар бир клиникада өзгөчө, биздин клиникада дагы чекаптар бар. Бул пакеттин ичинде пациентти келип, биз комплекстүү түрүндө диагностика кылабыз. Ошонун ичинде алдын ала жана гипертония, предиабет, диабет нерселерди алдын алчу нерсе болуп эсептелинет. Жакшы. Мына бизде 70 жыл Советтер Союзунда болдук. Советтер Союзунун эң жакшы жери, эң жакшы жагы финансирование медицинага аябай көп болду. Мощный финансирование болуп, баягы ден соолук тармагы бекер болчу. Кайсы поликлиника, эмнеге текшерилсең. Бирок мына 30 жыл болду, биз өзүнчө башка биздей эле акыбалда бар көп өлкөлөр, финансирование анчалык жетиштүү эмес. Азыркы кезде ден соолук бул менин байлыгым, менин үй бүлөмдүн байлыгы, албетте ден соолук биздин өлкөбүздүн да байлыгы. Анткени баягы ден соолук жакшы болсо, ошол киши жакшы пайда алып келет элине, жерине, өзүнө, Анан кийин эң биринчи иретте адам өзүнүн өзү жөнүндө кам көрүш керек, жана туугандарга кам көрүш керек. Анан сиз азыр айттыңыз, туугандарыңызга чекап белек кылам депчи. Көбү ойлойт, чекап бул көп каражатты муктаж кылат деп. Бирок негизи алдын ала мындай чоң жанакындай перспективага салыштырмалуу бул кичинекей гана процент затрат деп ойломокчумун. Ошондуктан пропаганда түрүндө айткым келет, бири-бириңиздерге жанагындай чоң жанагындай кой союп, жанакындай беш бармакка чакырганча бири-бириңизге жанагы ден соолук чекапын белек кылсаңыздар жакшы. Сонун болмок, Чынында жанагындай тойлордо мисалы телевизор же бирдекенин ордуна мына медицинский чекап деп подарка кылса, сонун болмок да ушундай, Бул ушул эмени сунушту биз врачтар баарына айтышыбыз керек. Биз киргизишибиз керек трендти, ушул трендти. Ден соолук биринчи байлык. Ошон үчүн ден соолукту мен врач катары белек кылам деп, Урматтуу Бигайым, сиз аябай жакшы сунуштарды айттыңыз, жакшы кеңешти айттыңыз. Сизге чоң рахмат.
Бүгүн биздин студияга келип ушундай жакшы маек кылганыңызга рахмат. Мен ойлойм бул акыркы жолу эмес, дагы сизди тез чакырып турабыз. Анан урматтуу биздин көрөрмандар, суроолор болсо, комментарийиңер болсо жазыңыздар, жооп беребиз сөзсүз. Чакырганыңызга жиберебиз. Сизге чоң рахмат. Сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым жолуңуз ачык болсун. Чоң рахмат.